Assalamu alaikum, саламатсыздарбы урматтуу бак сүйүүчүлөр. Бүгүн кыш мезгилин тартып киргизген, бакалашка тийип алган Шерин Гиляс багындабыз. Бул жерде сиздерге кыскача бир канча маалымат бере кетейин дедим. Бул жерде спорлар, башкача айтканда жакыныраак тарталы, мөмө бере турган гүл бичүрлөрү шишип чоңоюп баштады. Бул май букеттери ичиндеги гүл органдары, ошол чаңчалар, полендер, ургач органдары бүт бардыгы азыр өнүгүү фазасында. 90% былтыр күзгө чейин даяр болгон, 10% ушул күндөрү гүл ачканга чейин 1 жума 10 күн ичинде даяр болот. Ал мезгилде биз гиляс бактарын эмне сунуштайбыз? Агроном адис катары бор, цинкке окшогон микроэлементтерди, өзгөчө бор элементин сунуштайбыз. Буну жөн эле сууга чылаптырып, брызгать этип чачасыздар. Ушул жашыл болгон катмарлардан сиңирип алат дагы, ал клеткалардын жандуулугун арттырат, көбүрөөк чаңдашып, жакшыраак мөмө тийүүгө себепчи болот. Башкача айтканда, туура, күчтүү, жакшы азыктанган адамдай эле бир кеп. Ошондуктан жез камтылган препараттарды дагы азыр берип койгондун мезгили, ар түрдүү бактериялык козгарыл илдеттерине каршы аны менен кошо микроэлементтерди ушул стадияда берүүнү сунуштайбыз. Могул күчүлөр жакыныраактан тартып коелу. Тоголоктор буга чейин деле айтып келе жатабыз. Ар биринен 2ден 3дөн 4кө чейин гүл чыгат. Ортодогу могу шиш болгондор жалбырак чыгат, могу шиштер. А тоголоктордон 1ден 4кө чейин гүл чыгат. Жакында атапакай бир гүлгө ээ болот бул дарагыбыз. Азыр ушул мезгилде бор, цинк элементтерин берүүбүз шарт да, жакшы түшүм алышыбыз үчүн. Ортосун караңыздар, фреза менен таптаза кылып тазалап, бул күндүн нурунан коргош үчүн акиташ менен эмульсионный краскалар менен актап чыктык. Эмне үчүн ак түс? Ак түс күндүн жарыгын чагылдырган үчүн. Саламатта болуңуздар.